Келдиңерби, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Сабагыбызды баштайлы. Бул Викториянын ушул тайпага өтүп жаткан 5-чи эле сабагы. Кыргыз тилин жөнөкөй жана жеткиликтүү үйрөтөт. Натыйжа жаман эмес. Кыргыз тилин үйрөнөбүз деп курска келгендер бир жумада эле кыргыз тилинде бир топ сөздөрдү үйрөнүүгө жетишти. Азыр алар базардан же дүкөндөн сатуучуларга кыргыз тилинде кайрылып, күнүмдүк жашоодо керек болгон азыктарды, буюмдарды сатып ала алышат. Бул лимон, жана апельсин. Отлично. 5 жыл мурда Виктория кыргыз тилинен репетитор болууга киришкен. Адегенде кыргыз тилине балдарды үйрөтсө, бара-бара чоң кишилер да курска келе баштаган. Келечекте Виктория кыргыз тили мугалими адистигине ээ болуп, өзүнүн усулдук программасын иштеп чыгууну максат кылат. Бул алмабы же? 24 жаштагы Виктория немец улутунун кызы, Кыргызстандын жараны. Казакстанда төрөлүп, мектепке коңшу өлкөдөн барган. Кийин турмуштук жагдайга байланыштуу Кыргызстанга келип, окуусун аяктап, Бишкектеги жогорку окуу жайда билим алып, чет тилдер факультетин аяктаган. Виктория кыргызчаны муктаждыктан эмес, тилге болгон кызыгуудан улам өзү эле үйрөнүп алгандардан. Мен Кыргызстанда 13 жылдан ашык мүмкүн жашайм да Кыргызстанда. Анан ушул убакытка Кыргызстанды аябай сүйүп калдым. Кыргызстан деген менин мекеним. Кыргызстан деген бул менин жерим болсо, Кыргызстан. Анан кичине убакыт өтүп мен түшүндүм, кыргыз тили мага аябай жагат экен. Кыргызча сүйлөсөм, мен аябай өзүм деле кубанам, анан ошо кыргыз тилин өзүм жыргайм деп ушуну түшүндүм өзүмө. Сомалиден келген Яхья Нурахмет группалаштары мугалимдер менен баарлашуунун натыйжасында 4 жылда кыргыз тилин өздөштүрүп алган. Азыр сабак маалында жооп берүүдө, баарлашууда кыргыз тилин гана колдонот. Тил билгеним өзүм эле жакшы болду деген студент шаарда жүргөндө да кыйналбайм дейт. Чыгыш Африка мамлекетинен келген Яхья Бишкектеги жогорку окуу жайдын медицина факультетинин студенти. Биринчи жолу мен бияга келгенде эч нерсе билген жок. Анан кийин Алла разы болсун, менин досторум баркен баары кыргызча сүйлөшөт. Мен анан кийин кичинекей 3 айдан кийин кичинекей түшүнүп жатам. 6 айдан кийин аз сүйлөшүм башландым. Ошондой болду. Кыргызча ошондой öğrenip калдым. Аябай көп практик болду. Өзүнүн адистигинде дагы иштеген керек. Мисалы, медиктер мына практикага чыккан кезде больницаларга барат. Ошол жерде оорулар менен дагы баарлашыш керек болот. Техниктер ушу техника жагынан, педагогдор педагогика жагынан, ушул жагынан келгенде бул өзүнүн адисинде дагы баарлашып сүйлөш керек болот да. Жана тилчилерибиз дагы ошол ар бир адиске карата методичкаларды, кыргыз тилин үйрөнүү боюнча методичкаларды жасап чыкты. Ушулар абдан чоң жардамын тийгизип атат. Мамлекеттик деңгээлде тилди өнүктүрүү маанилүү маселенин бири. Адистердин айтымында тилге болгон муктаждык, аны үйрөнүүгө болгон усулдук материалдар, мобилдик тиркемелер эне тилди жайылтууга, үйрөнүүгө шарт түзүп жатат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.